Биздин кыргыз үйү чатыр патыр немелерди пачактап ошондон Кореяга өтүп кетти. Папан айыл өкмөтүнүн тургундары Жол Чырак жайлоосунда жайгашкан Жол Чырак көмүр кенинин жетекчиси Абжапар Субановду мыйзамсыз жер кыртышын бузуп жол салып жатат деп айыптап жатышат. Алардын айтымында ишкер эч кимден уруксаат албастан жайлоодогу жашоочулардын жайытын бузуп, чатыр боз үйлөрүнө таш кулаганына карабай жол салып баштаган. Мындан улам тургундар жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Ош регионалдык башкармалыгына кайрылышкан. Аталган мекеме жол салууну мыйзамсыз деп таап ишти токтотуу боюнча тапшырма берген. Ага карабай Абжапар Субанов 6 чакырым жерге жол салып койгон. Лескоздон келип мына ушул жерге трактор келиптир дешип тоскон. Тосуп мына ушул жерде лескоз келип тракторлорун буломболоп кайрып кетип бизге барып мен звонок кылсам айтты: "Ака деди, бара бериң, биз буломболоп койдук. Жайтыңыздан өтпөйт" деди. Боптурда мен 2 күндөн кийин келсем, түнү менен мына жерде менин үйүм мына жерде болгон, жолдун үстүндө, чекеде, кыргыз үй. Торпок кепе болгон, бардыгын таш кулап пачактаган. Биз эми ошо ками 20 жылдан бери ошо тирлик кылабыз кызым. Мына эски жол салынган bir 8 жыл 9 жыл болуп калды. Ушу менен келип каттай бер десек, ынабастан эми тур жол алып өтүптүр. Өзүнүн карьерин алып өтүп кетиш үчүн көмүрдү. Келип өтүшүн ошо бизде ham көз килбестен биздин кыргыз үйлөрдү бастырып өтүп кеткен. Мыйзам бузду делген Абжапар Субанов көмүр кенди 13 жылдан бери иштетип келет. Ал кошумча башка аймактан да карьера ачууну пландап ага баруучу эски жол болгонуна карабай, дагы бир жолду курду деп жергиликтүүлөр нааразы. Мал жайы кооптуу болуп жатат дешип, президенттин бул маселеге көңүл бурушун суранышат. Учурда жер кыртышы бузулгандыктан таш кулап жатканын айткан эл балдары үчүн убайымда. Коркуп өкмөттөн, корого жол сүрдүрүп барыштан мен коркуп жашап атканмын ушул күнгө чейин. Быйылкы жылы келсем, мынери менен жол барыптыр, үстү менен жол барыптыр, көрүп турасың өзүң. Ошо азыр бирок ойлор ham жайланып атат. Мына эски жол менен эле каттай берсин деп эл неме кылса, Жапар деген бир көмүр ачкан неме бар экен, ол үстүдөн бар жокту тутуп бүттү. Şu koronun üstüler taş kulaydı. Hazır buna kar jağıp taşlar görünmeye kaldı dağı. Gündele taş kulay atat oyak beyaktan bala çakkaga tiyet dep biz korkup atабыз. Batkende bizdin grajdanlarımızды yer üçün talaşıp tajikler basıp келет. Bizde özübüzdün Kırgızdın jarandары ушунда кылып пачактап баскынчылык кылып атышат да. Эми ушуну печеттеп экскаваторларын токтотуп неме лескоз кеттиле. Ertesi günü jön ele gelip peçetli buzup durup öyle aydaştı. Biz misal için şehirde otursak bir darak kıyalbayız, bir darak. Bir darak yılına biz 1000 somdan otun pul төлөp oşolarını görsöp bergen otunun o şehirden göçkü cevap olsa sel alıp ketken nesleri de alıp gelecek ağız. Bular кадимкилери ойноп эле мынанда ажер жыртып атышпайбы? Учурда жергиликтүүлөр жеке ишкердин жаңы салынган жолду калыбына келтирүүнү талап кылып жатышат. Алар жолду жаап, жүк ташуучу унааларды өткөрбөй кайтарып жатканын билдиришти. Жергиликтүү элдин жайлоо чыккан чабандардын, мал баккан малчылардын жайыттарын тебелеп, журттарын тебелеп, коро жайын тебелеп, таш кулатып, жалпы экологияны булгап, 6 километр жол салып башка жерден карьер ачкан да. Анан буга экологиядан келип тыюу салып, эл жергиликтүү эл каршы чыгып, азыркы учурда жергиликтүү эл кезек-кезеги менен жолду кайтарып турат, өткөрбөйчү. Себеби бул жерде чабандардын жол каттан болсо чабандардын үйүнө таш кулап коркунуч да болуп турат да. Эл бул жерге иштөөсүнө биз каршыбыз. Анан мына жаңы салган жолдун калыбына келтирип коюшун биз талап кылабыз да. Жол Чырак жайлоосуна чыккан Каракур айылынын тургундарынын дагы бир көйгөйү суу. Анткени аталган көмүргенден чыккан таштандыларды ушул сууга агызып тургундар таза суу иче албай жатабыз деп нааразы. Мына ушул суу Ак Буурага келип кошулуп, шаардыктардын ичүүчү суусуна да айланат экен. Жайлоо кенден бери ушундай начар суу ичебиз. Мына көмүрдүн начар баакындай төккөн калдыктарынан аккан сууларды ичип атабыз. Эрте менен алсак сал түзүгүрөөк. Түштөн кийин мындай кир, боткок, көмүрдүн калдыктарын ичип отурабыз. Шуну бизге карапайым калкка бир карап берсеңиздер. Таза суу иче албай калдык. Азыр карап тарсаңар, азыр дагы суу капкара болуп атат. Биз наразычылык ошол. Биздин бала чакабыз багыт, эл журт ичип атат ояктан. Сууну кирлетип атат да, шылагын төгүп атат. Биз ошого наразыбыз. Эми бул биздин келечегибиз ушул жакта.
Жергиликтүүлөр бир топ маселелерди айтып, жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Ош регионалдык башкармалыгына кайрылганы менен майнап чыкпай жатат дешет. Алар жеке ишкер менен аталган кызмат тил бириктирип алышы мүмкүн деп кооптонууда. Буга чейин экологияга кайрылдык. Бунун Субанов Абжапар менен экологиянын тыгыз байланышы барбы билбейм. Көп иштерди жаап койду. Буга чейин биз көп кайрылдык. Кара Суу район прокуратурасына да кайрылдык. Каяка берди, кимге өткөрүп берди бизге билбейбиз. Тушнама мындай жообун ала албай атабыз да, мындайча айтканда. Эл кыйналды бул жерде. Элди эч ким ойлобой атат. Ататалып жаткан көмүр кендин жетекчиси Абжапар Субанов менен байланышууга болгон аракетибизден майнап чыкпады. Бизге кайрылган Каракур айылынын тургундары жеке ишкер жолду курууга уруксат алдым деп айтып жаткан тасманы жиберишти. Анда губернатордун орун басары, Кара Суунун акими ишкер менен жолугуп иштин жүрүшү боюнча сураганын айткан. Бүт айтып деп анан баштаган, мен кааласак кылабыз. Мынанча жыл документ кылдык, бүттү. Мамлекет мисалы үчүн ушу калп айтпай төбөдө кудай турат. 3 күн болду чакырып күн тоскоолдук кылып атат деп губернатор Кара Суунун акими баары чакырып эч кандай болгон жок. Жок. Иштеп атабыз ол бул деп. Менен документибиз болсо, сүйүү менен бакыт айта берип чачат. Мен казбаган эле меники дейбин. Разработка баары как положено кылып экологический закондун баарын алып бүтүп, эч кимди сүйлөбөй турган кылып анан жол салып. Анан бу айтпай келип салган болсо, табагын булар деле басып иштетпейт. Документ туура эмес болсо. Мен деле сала албайм. Уруксат алып жол казып жатам деген Абжапар Субановдун сөзүн жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Ош регионалдык башкармалыгы четке кагат. Алардын айтымында жеке ишкер мыйзамсыз жол салууда. Буга чейин ишти токтотуу боюнча тапшырманы аткарбаганы үчүн башкармалык бузууларга мыйзам чегинде укуктук баа берүү үчүн Кара Суу райондук прокуратурасына ишти өткөрүп бергенин билдирди. Ал эми ишкер менен эч кандай байланышы жок экенин кошумчалашты. Эч кандай экологиялык талаптарга жооп бербейт, эч кандай экологиялык экспертизадан өткөн эмес. Булар өзүм билемдик менен гана жол салып алган ал жергечи. Анан бул боюнча бүгүнкү күндө райондук прокуратурасы иш алып баратат. Тергөө иштери жүрүп атат. Негизи өкмөттүн 668 токтому бар да. Бүгүнкү күндө ошол токтом убактылуу жокко чыкты. Ошол жокко чыкканына байланыштуу биз бүгүнкү күндө пока убактылуу ошол жер кыртышын бузганга биз азыр ис кое албай атабыз. Пока ошол токтом күчүнө келди. Ошон үчүн азыр биз бул эмени прокуратура ошол тергөө иштерин боюнча ошол прокуратура органдарына өткөрүп бергенбиз. Жеке ишкер уруксаты жок өзүн билемдик менен жол салып Кыргыз Республикасынын айлана чөйрөнү коргоо жөнүндө мыйзамынын 4-13, 16, 42, 44, 46 беренелерин бузганы аныкталды. Учурда Каракур айылынын тургундары ишкердин үстүнөн прокуратурага, УКМКга арыз даярдап жатканын билдиришти. Зыягүл Болот кызы, Асылбек Турдалиев, Медиа жаңылыктары.